6 микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мына бир жума ичинде Нарын областынан Ысык көл, Ош, Ишып бир топ бүт жерден чалып атышат да. Жазып атышат дагы чалып атышат. Электроэнергия маселеси боюнча. Эми түшүнүктүү, верное отключение болду. Бирок графиктерди сурап атышат эл. Качан өчүрүлөт, биз билейли деп атышат да. Өзгөчө оор болуп атат, электроэнергия менен отопление кылгандар, аларга өтө оор. Мына мисалы Октябрь районунда, Улан 2 деген микрорайондо 2 сутка бир топ үйлөр электроэнергиясыз калышты. Суукта, ушундай суукта. Эми андай болбойт чынында. Графикти көрсөткүлө, эч кимди мындай бир суткага мындай өчүрбөш керек. Тем более алардыкы электроэнергия менен отопление болгондо. Мен суранат элем, урматтуу Алмаз Акунжанович, президенттин өкүлү, ушундай тапшырманы берсеңиздер. Эми мен кече окуп алдым, жаңы жылда өчүрүүлөр болбойт деп ушундай тапшырма берилген. Бирок андан кийин болсо дагы, азыр болсо дагы графикти бергилечи, сураныч. Жарыя кылгылачы ошону. Рахмат. 5 микрофон. Рахмат. Бүтін Кыргызстан Масалиев. Урматтуу кесиптештер, урматтуу төрага. Мен эки маселе боюнча көңүл бургум келип атат. Мына бир топ күндөн бери абактарда кандай бир окуялар болуп атат деген маалыматтар чыгып атат. Камакта отурган, СИЗОдо отургандарды, ИВС'те отургандарды сабаган деген маалымат. Бул чынбы, калппы? Мен суранат элем, балким ушу жыйындын аягына чейинби, же эртеңки күнү тийиштүү органдар бизге маалымат берип койсо, анан ошондой эле омбудсмен менен жанагы ПТК боюнча борборубуз бар, ошонун өкүлдөрү келип маалымат берип койсо. Камактарда адамдар сабап атат да. Экинчи, бир жыл мурда биз ушул жерде Бишкек шаарындагы иш боюнча маселе көтөрүп, аябай жакшынакай талкуулап туруп бир чечим кабыл алганбыз. Ошол чечимдин аткарылышын биз тез арада угушубуз керек. Эмне үчүн бир жыл өтүп кетти, иш азайган жок, тескерисинче көбөйүп кетип баратат. Мен сунушум ушул эртеңки күнгө кандай бир маалымат угуп койсок, биздин токтоомуздун аткарылышын. Өкмөт келип бизге түшүндүрмө берип койсун да. Ушул менин сунушум. Рахмат. Рахмат. 3 микрофон. Рахмат. Нурлан Тургунбекович. Алмаз Акунжанович, могул АСАГа боюнча өкмөт так маалымат берип койсо, ато элде түшүнбөстүк болуп атат да. 1-январдан баштап АСАГалы жокторго айып пул салынабы же салынбайбы? Анткени жарым жылга жылдырылат деди, бирок официалдуу маалымат чыккан жок да. Алмаз Акунжанович, ошо боюнча бир официалдуу маалымат берип коюшсун АСАГа боюнча. Анан экинчи маселе, могул иш маселеси чындыгында айылдарда, ушу Бишкектин тегерегинде дем алыш өтө кыйын болуп калды да. Мүмкүн бул көмүрдүн сапатынанбы деген ой келип атат, кара кечени. Мүмкүн бир ойлонуп, кара кече көмүрдүн ордуна мүмкүн башка бышкан көмүрлөрдү бир жыл колдонуп көрсөк деген менде сунуш бар да. Мүмкүн ошондо иш азаят да. Бир жолун издеш керек да, кыскасы. Издеп таап, болбосо бул миллион доллар зыян катары элибиздин ден соолугуна тийип атат. Рахмат.